Бизде 100 миңдеген Яндекс, Алиса станциялар бар жана биз алар менен казакча сүйлөшкөн адамдарды көрдүк. Алар модельди андан ары үйрөтүп жатканын көрүп жатабыз. Компания үчүн сервистердин бардык түрлөрүнө казак тилин киргизүү канча турат? Колдонуучулар ал үчүн капчыктары менен добуш бере башташты. Айдоочу ай сайын кээ бир документтерди жабууга туура келген абалдарга дуушар болот. Сиз 10 миңдеген адамдар үчүн салык агенти болгонуң абдан олуттуу убакытты алат. Для десятков тысяч людей. Айдоочу тараптан кандайдыр бир көйгөйлөр, кыйынчылыктар, түшүнбөстүктөр барбы? Ал рынок басып өтүшү керек болгон эволюциялык жол. Албетте көптөрү бизди ашыкча узун баарлашуу циклдери үчүн урушушат. Кызматкерлериңиздин канчасы казактар? Биз оболу казакстандык компаниябыз. Белгилей кетүүчү нерсе, мурда Яндекс Казакстандын башкы мүдүрү ким экени белгисиз болчу. Тимур Шалекенов Яндекс Казакстанды 2024 жылдын 7 айынан бери жетектей баштаган. Ага чейин ал социалдык капчык долбоорун жетектеп, ыкчам төлөм системасын жана электрондук каржы кызматтарын иштеп чыгууга катышкан. Ал Актөбө шаарында төрөлүп, кесибин Казак ИТУда байланыш адиси катары алган. Шалекеновдун резюмесинде чет өлкөдөгү бир нече долбоорлор камтылган. Бирок анын азыркы кызматындагы максаты Яндексти чыныгы казакстандык кылуу. Саламатсызбы, Тимур? Убакытта бизге Астанага учуп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Билесизби, белгилей кетким келгени, мурда Яндекс Казакстандын башкы мүдүрү ким экени белгисиз болчу. Бирок өткөн жылдын 7 айында сизди дайындаганда компания расмий пресс-релиз чыгарган жана анда сизди канти менеджер Яндекс Казакстандын башкы мүдүрү катары белгилеген. Ошондо серепчилер аны Яндекс сервистерин казакстандык колдонуучуларга, пайдалануучуларга болушунча жакындатуу үчүн компаниянын жергиликтүү катышуучусун бекемдөө боюнча глобалдык стратегиянын бир бөлүгү деп айтышкан. Эми ушул кызматта сиз өзүңүздүн миссияңызды кандай баалайсыз? Лично вы как сами оцениваете свою миссию на этом посту? Кутмандуу күнүңүз менен оболу мейманга чакырганыңыз үчүн рахмат айтам. Албетте бул жерде биздин милдет түп тамырынан бери өзгөрүп, Казакстанда толук автономдуу иштеген жана биринчи кезекте казакстандыктардын көйгөйлөрүнө, азабына багытталган ар бир казакстандыктын жашоосу жеңил, жакшы, натыйжалуу болушу үчүн кандай чечимдерди ишке ашыра аларыбызга багытталган толук кандуу казакстандык компания болушу үчүн толук трансформациялануу саналат. Стало проще, лучше, эффективнее. Сиздин Казакстандын батышында төрөлгөнүңүз, ушундай жолду басып өткөнүңүз, мектепте, бул жакта, университетте окуганыңыз, чет өлкөдө иштегенге жетишкениңиз, бирок ошентсе да кандай десем, ал жеке таржымал, ал Яндекстин казакстандык болушунда кандай ролду ойнойт? Казахстанским. Албетте. Эми жеке сиз үчүн дегеним. Абсолютно здесь понятны инсайты, понятны боли людей. Жеке мен үчүн абсолюттуу. В столицах, в регионах. Бул жерде инсайттар түшүнүктүү, долбоорлордо аймактарда жашаган адамдардын кайгысы түшүнүктүү. Анткени чындыгында биз бул жактанбыз. Менин бардык досторум ушул жактан, туугандарым дагы. Андыктан бул жакта менин ишимди жеңил кылат. Анткени мен казакстандык болуу эмне экенин ойлоп табуумдун жана казакстандыктар үчүн салттуу тейлөө эмнени билдирерин жана биздин ар бир жараныбыз, мекендешибиз кандай кыйынчылыктарга дуушар болуп жаткандыгы жөнүндө ойлоп табуунун кереги жок. Ошондуктан ал менин ишимди жеңилдетет. Бирок экинчи жагынан жоопкерчиликти күчөтөт. Анткени биз бул өлкөдөн кетпейбиз. Демек биз өлкөдө жашап жатканыбызды түшүнөбүз. Ошондуктан узак мөөнөттүү келечекте бул жердеги рыноктун бардык катышуучулары андан пайда ала тургандай узак мөөнөттүү стратегиялык чечимдерди гана кабыл алышыбыз керек. Все участники рынка могут от этого выиграть. Анда бүгүн Яндекс кантип казакстандык болуп жатканы тууралуу сүйлөшөлү. Кошулам. Тимур, компания өз кызматтарына казак тилин кантип ишке киргизип жаткандыгы жөнүндө сурайын дегем. Анткени Алиса казакча сүйлөй баштагандыгын көрүп жатабыз. Яндекс китептеринде казак тилиндеги китептер пайда болгондугун көрүп жатабыз. Кино издөө, Яндекстин өзүнүн издөө бөлүгү дагы. Ал техникалык жактан кандай жүрүп жатат? Ичинен билүү абдан кызык болууда. Анткени бул жерде абдан күчтүү тилчилер жана айтишниктер керек экендиги түшүнүктүү. Ошол процесс азыр кандай жүрүп жатат жана бул жагынан кыйынчылыктар жокпу? Трудности в этом отношении.
Конечно. Албетте кайсыл болбосун сервистердегидей эле аны өнүктүрүү абдан маанилүү жана Казакстанда иштегендиктен биздин кызматтарыбыз адамдардын өздөрүнө түшүнүктүү тилде коммуникациялашуубуз керек экени түшүнүктүү. Албетте бул жакта казак тилисиз өнүгүү таптакыр мүмкүн эмес. Ошондуктан ал милдет биздин алдыбызда абдан маанилүү болуп турат. Ал эң негизгиси биз колдонуучунун көңүл буруусун да көрүп жатабыз. Кино изилдөө платформасында өткөн жылы 10 миллион саатка жакын казак тилиндеги контент көрүлгөнүн аңдадык. Именно контент на казахском языке. Мисалга алсак, орус тилиндечи. На русском пока чуть больше, но мы видим, как этот тренд просто заходит. Азырынча орус тилинде бир аз көбүрөөк, бирок биз ошол тренд өзүнө тартып жатканын көрүп жатабыз. Эгерде сиз кино издөөгө кире турган болсоңуз, биз эң көп көрүлгөн, эң таламдуу болгон контенттердин ондугун аныктаган кызматыбыз бар. Продакшн — это наше отечество. Ал жакта көп учурда 7-8 позиция кармалат. Конечно же, Алар биздин ата мекендик продакшндар. Бул биздин ата мекендик сериалдар, тасмалар. порядка 500 человек. Аны көрүү биз үчүн абдан кубанычтуу. Очень хорошо. Арине, биздин чоң командабыз бар. Былтыр Алматыда кеңсе ачканбыз. 500дөй киши алдык. Ал жакта казак тилин абдан жакшы билгендер бар. Анткени казак тили баарыбызга белгилүү болгондой өтө поэтикалык тил эмеспи? Мисалы, сүйлөмдүн контекстин түшүнүү абдан маанилүү болгон кезде. Ал эми жөн, түз котормо кээде такыр башка нерселерди, кээ бир географиялык объектилерди билдириши мүмкүн. Собственно, для email модели. Башында чындыгында AI модельдери үчүн контекстти түшүнүү абдан кыйын болду. Анткени ал адамдын аты же кандайдыр бир конуш, объектинин атасы экени толук түшүнүксүз болчу. Самое классное, что Бирок бара-бара эң сонун нерсе жаралды. Бизде 100 миңдеген Яндекс, Алиса станциялары бар жана биз алар менен казакча сүйлөшкөн адамдарды көрдүк. Алар модельди андан ары үйрөтүп жатканын көрүп жатабыз. диалоги. Биз жакында эле биздин кесиптештер диалогторду ишке киргизишти. Анан адамдар керек болгондо, мисалы, кандайдыр бир билим берүү өтүнүчүн канааттандыруу учурунда теманын өзөгүн ачуу үчүн модель менен сүйлөшүп жаткандары абдан сонун болууда. Готовность. Ал эми NPS деп аталган нерсенин даярдыгынын деңгээли колдонуучу кызматка канчалык канааттанса, анын өсүп жатканы бизди абдан кубандырат. Эң негизгиси ал казак моделинин процесси. Ал канчалык жөнөкөй болгон. Азыр аны менен сапаттуу диалог жүргүзүүгө болот. Диалог, она может помогать вам с точки зрения поиска. Сиздин кеңсеңизде тилди абдан жакшы билген адамдар бар деп айттыңыз. Аны менен эмне дегиңиз келди? Анткени мисалы түндүктө казакча башкача сүйлөшөт, батышта башкача сүйлөө кабыл алынган. Мисалы сиз өзүңүз батыштансыз, туурабы? Ал эми түштүк казак тили дагы башкача. Борбордуктагы, түндүктөгү тил да айырмаланып турат. Бирок батыштыкындай эмес. Бул жерде сөз эмне жөнүндө болууда. Мы здесь, наша задача понимать любого человека с любым произношением. Биздин милдет кайсыл болбосун, адамды кандай болбосун айтылышта түшүнүү. Казахский, английский. Жада калса, ал ар кандай казакча, англисче, казакча, орусча сөздөрдү аралаштырса дагы. В чем революция? Демек биз үчүн жасалма интеллекттин революциясы эмнеде? Ал маалыматтардын олуттуу массивтерин, диалогтордун олуттуу массивтерин талдап, ар бир адам менен өз тилинде сүйлөшө алуусу. Нужно понять, Бизге түшүнүү маанилүү. Билбейм, мисалы биздин үйдө шекер дейт, бир аз батышыраак тарапта секер дейт, Алматыда кант дейт. Ал маанилүү эмес. в Алмате говорят кант. AI модели жооп бериши керек. Ар бир адамдын контексти түшүнүшү зарыл. Поэтому Ошондуктан бул жерде бизге Яндекс сервисти колдонуучулары жана диалог ачык булактар аркылуу топтолгон маалыматтардын массивтери жардам беришет. Биз жөнөкөй колдонуучуларды алар тексттин олуттуу чоң бөлүктөрүн жазып, модель контекстти түшүнүшү үчүн таркатканыбызда. чтобы они записывали. Биз азырынча аны жакшы ишке ашырып жатабыз деп үмүттөнөм. Бирок андан ары өсө турган жактар да бар. Мы хорошо с этим справляемся, но есть куда расти. Бардык кызматтарга казак тилин киргизүү компанияга канча турат? Конечно, это колоссальная инвестиция, и если бы мы брали... Албетте ал олуттуу инвестициялар. Эгерде биз ар бир кызматты өзүнчө алсак, ал дайыма эле мүмкүн боло бербейт. Ар бир ошондой инвестицияны өзүнчө карап чыгуу өтө кыйын. Анткени кыска мөөнөттө же бир жылдын ичинде ал акталбаган нерсе. Но мы как... Бирок биз ушул жерде турган компания катары, ушул жердеги компаниянын кызматкерлерибиз ал башкача болушу мүмкүн эмес экенин түшүнөбүз. Ошондуктан биз үчүн бул артыкчылыктуу багыттарыбыз.
биринчи орунда турат. Действительно большие. Чындыгында тилди өнүктүрүүдө инвестициялар абдан чоң. Анын баардыгын жаратып чыгууга бирок биз колдонуучулар көңүл буруп, колдонуучулар баалайт деп ишенебиз. Колдонуучулар ал үчүн капчыктары менен добуш бере башташты. Анан дагы биз ошол инвестициялардын баарын өзүнө актайт деп үмүттөнөбүз. Бирок бул жерде балким биз актоо деген эң маанилүү нерсе эмес. Биз үчүн ал жөн эле башкача болушу мүмкүн эмес деген нерсе. Просто по-другому быть не может. Тимур, мен сизден Яндекс такси кызматында да, курьердик жеткирүү кызматында да ишке ашырып жаткан платформалык иш менен камсыз болуу долбоору тууралуу сурабай кое албайм. Ал сиз үчүн ишке ашырылды катары эсептелинеби? Эмнеси ишке ашты, эмнеси болбой калды? Анткени суроолор көп болду. Алар азыр да бар. Конечно, они по-прежнему есть. Проект по-прежнему на стадии своей имплементации. Но, конечно же... Албетте, алар дагы деле бар. Долбоор дагы эле имплементация баскычында, бирок албетте учурда алып жаткан жыйынтыктар бизди кубандырат. Уже находится в... 75 миңге жакын айдоочу. Мындайча айтканда платформалык жумуш менен камсыз кылуу ыргагында. Ал биздин милдет баардыгын ал жакта 100% тең ошол жакта болуусу. 100%. Пока это... Ал чоң пайыз, бирок азырынча 100% эмес, биз процессте турабыз. И, конечно же, мы... Биз Эмгек жана социалдык коргоо министрлиги мамлекеттик кирешелер комитети менен биргелешип иштеп жатабыз. Биз биринчи сопкуларыбызды жеп, кандай болгон жабуу документтери керек экендигине туш болуп жатабыз. Анткени иш менен камсыз болуунун ошол формасы ар бир айдоочу жеке ишкерге айланат дегенди билдирет. Индивидуальный предприниматель. Көптөр үчүн ал кандай документтерди тапшыруу керек деген жаңы чакырык болууда. Наша задача, как Ал эми бул режимди тандап алган айдоочулар, курьерлер үчүн ушул долбоорду иши алып барган салык агенти катары биздин милдетибиз алардын жашоосун, салык төлөмдөрүн, алар дуушар болгон баардык кыйынчылыктарды мүмкүн болушунча автоматташтыруу. те сложности, с которыми они... Биздин милдет аларды минимумга чейин жеткирүү. Здесь достаточно большой... Анан бул жерде ар кандай контрагенттер бул процессте стейкхолдерлер менен жетишерлик жана чоң татаал диалог болуп жатат. Азыр салык кодекси да жаңы. По крайней мере, там... Биз үчүн жок эле дегенде платформада иштеген адамдардын укуктары эске алынганы. Алар ай сайын ошол таржымалды толтуруп, ноутбук, флешка издеп жүрбөстөн электрондук документти толук кандуу ишке киргизүү аркылуу алардын жашоосун кыйла жөнөкөйлөтүп, жеңил кылуу маанилүү. Там каждый месяц там ноутбук... Жөнгө салуучу органдардын да бизди угуп, бул жагынан биз менен жакшы диалог болуп жатканы бизди кубандырат. Что регулятор... Анын артынан биз өзүбүзгө улам-улам жаңы милдеттерди алып жатабыз. Анткени мүмкүн болушунча көп айдоочулар жана курьерлер ушул платформада болсун дейбиз. Бирок ал биринчи эле кадам. Это только первый шаг. Биздин милдетибиз алдыдагы 12 айдын ичинде жөнгө салуучу менен биргеликте платформада иштөө жөнөкөй, түшүнүктүү жана башка жумуштардан эч кандай айырмасы жок болушу үчүн бардык шарттарды түзүү. И ничем не отличалась от любой другой работы. Сиз жөнгө салуучу орган, мамлекеттик органдар силерди угуп жатат деп айттыңыз. Алар эмнени угушат? Аларга кандай кыйынчылыктарды айтып жатасыздар? Рассказываем о том, с чем в реальности сталкивается водитель, когда он должен закрыть. Ооба, биз ай сайын документтерди жабуу учурунда айдоочу чындап кабылган нерселер жөнүндө айтып беребиз. Вот история судеб... Биз эгерде айдоочунун кандайдыр бир карызы бар болсо, сот аткаруучулар менен болгон окуя кандай иштей ала тургандыгы, анда төлөмдөрдүн форматтары, аны кантип өзгөртүүгө болот, кандай пропорцияда айдоочу карызды төлөгөндөн кийин кандайдыр бир пайызга ээ болушу үчүн анын кирешесинин баардыгы 100% кандайдыр бир кредиттик мекеменин пайдасына эсептен чыгарылбай тургандыгы тууралуу айтып беребиз. Мы говорим о том... Биз кандайдыр биринчи күнгө радикалдуу өтүү жөнүндө эмес, акырындык менен өтүү жөнүндө айтып жатабыз. И здесь мы... Анан дагы бул жерде биз ушундай баарлашуудабыз. Анткени бул биздин компания үчүн, жалпы тармак үчүн чоң структуралык эволюциялык учур. Но понятное дело, что... Бирок бул анын артында күн сайын түнү бою төлөмдөргө байкоо салып турган ондогон Яндекс кызматкерлери турган олуттуу жумуш экени айкын. Ежедневно, еженочно. Ай башталды. Биз үчүн ошол акча туура жумшалдыбы, карыз пайда болдубу дегендей. Сели эти деньги. Анткени 10 миңдеген адамдар үчүн салык агенти болуп турганыңызда бул кыйла узак убакытты талап кылат жана алардын социалдык жактан камсыз болушу бизден көз каранды да. Людей и их, собственно, такая социальная защищенность
зависит от нас. Сиз бул платформа иш менен камсыз кылуу системасына айдоочулар менен курьерлерди 100% тартуу милдетин койдуңуз. Ал жерде азыр 75 000 болбогонуна эмне тоскоолдук кылууда. Яндекс.Го тутумуңузга тигил же бул жол менен кирүүсүнө. В этой системе вашей Яндекс.Го Мына береги электрондук документ жүгүртүүгө коюлган чектөөлөр. Биз азыр режимде тикелей ала турган айдоочулардын белгилүү бир бөлүмү бар экенин түшүнөбүз. Бирок өсүү экспоненциалдуу. Биз аны көтөрө албай калышыбыз мүмкүн. Мы с ним уже можем не справиться. Демек көйгөй силер тараптан экен да. Смотрите, это не проблема, это специфика текущей работы. Мы сейчас Карасаңыз, ал көйгөй эмес. Азыркы иштин өзгөчөлүгү ошондой. Биз азыр кесиптештерибиз менен жаңы социалдык кодексинде айдоочуларыбыз жана курьерлерибиз үчүн электрондук документ жүгүртүүнү жөнөкөйлөтүү боюнча пунктту чагылдыруучу зарылчылыгы тууралуу ойду айтып жатабыз. Ал эми ушул жерде ал ишке ашаары менен чындыгында ошондой ыргаактын алкагында иштей турган кесиптештерибиздин санын көбөйтүү бизге бир топ жеңил болот. Которые будут, собственно, работать в рамках такого. Айдоочу тараптан кандайдыр бир көйгөйлөр, кыйынчылыктар, түшүнбөстүктөр барбы? Албетте, бул жерде биз иш менен камсыз болуунун ушундай формасынын артыкчылыктарын акырындык менен айтып түшүндүрүп жатабыз. Бирок адамдар ар кандай мамиле кылышат. Албетте, элдер үчүн ал дагы эле чоң өткөөлдүк. Ал стоп-факторбу? Это не стоп-фактор, но Ал стоп-фактор эмес. Бирок бул жерде биздин ролубуз ошол бардык артыкчылыктар тууралуу айтып берүү. Бул жагынан бизге жөнгө салуучу жигердүү жардам берүүдө. Ошондуктан ал рынок өтүүгө тийиш болгон эволюциялык жол. Бул жерде биз ага эч кандай каршылык көрсөтпөйбүз. Тескерисинче ага жардам берүүгө, белгилүү бир ылдамдыкты берүүгө аракет кылуудабыз. Знаете, разговаривала с вашими коллегами. Билесизби, мен сиздин кесиптешиңиз менен сүйлөштүм. Көпчүлүгү Казакстанда IT тармагына мыкты адистер жетишсиз экенин, бул тармак ушунчалык тез өнүгүп жаткандыгын жана дагы деле мыкты кадрларга муктаж экенин айтышты. Сиз ири компанияга жетекчилик кылган адамсыз. Бул жаатта HR маселесине да абдан олуттуу тартылсаңыз керек. Яндекс бул жаатта билим берүү программаларында ишке ашырып жатканын эске алганда, анда кандай баа бересиз? Өнүгүү келечеги кандай? Реализуют образовательные программы в этой сфере. я здесь, наверное, нехватка IT-специалистов. Нельзя сказать, что IT адистердин жетишсиздиги болсо керек. Ал Казакстан үчүн уникалдуу окуя деп айтууга болбойт. нами Мен ар кандай юрисдикцияларда, Индонезияда, Вьетнамда иштедим. Силикон өрөөнү болобу, IT адистери жетиштүү болгон бир дагы өлкөнү көргөн жокмун. что вот их, Алардын саны жетиштүү, аларды табуу оңой деген жактарды. наверное, вызов для... Ал кайсы болбосун рынок үчүн чакырык болсо керек. Наверное, я бы хотел бы... Ушул жерден мен эки багытты белгилегим келет. Что мы поняли... Биринчи багыт, биз IT тармагына таланттуу балдарды мүмкүн болушунча эртерээк тартууну каалай турганыбызды түшүндүк. Ошондуктан биз негизги жогорку окуу жайлар менен иштешип, ал жакка бир топ чоң суммадагы инвестицияларды жумшап келебиз. Туда достаточно большое количество денег. Менимче өткөн жылы биз IT тармагындагы билим берүү долбоорлоруна 600 миллион теңгеден ашык инвестиция салдык. Мы работаем с ключевыми вузами. Биз негизги жогорку окуу жайлары менен иштешебиз. Жана ушул жакта биз кандайдыр бир буст дем берип жатабыз. Хороший бэкграунд, и здесь... Ал эми Казакстанда математикалык мектеп жакшы экенин, бэкграунд жакшы экенин көрүп жатабыз. Анан дагы бул жакта өнөр жайына басым жасоо менен жаштарды бир аз курчутууга аракет кылышыбыз керек. История о том, что... Дагы бир жагы IT тармагында кыздар азырынча анчалык көп эмес экендиги жөнүндө diversity таржымал бар. Как раз таки пытаемся... Биз бул жагында Technovation менен иштейбиз. Жана бул биринчи кезекте мектеп окуучулары менен ал бизге абдан таң калыштуу асимметрияда сезилди. Иштеп чыгуучулар командасы бир жыныстын өкүлдөрүнөн түзүлгөнү тууралуу сүйлөшүүгө аракет кылып жатабыз. Там в большей степени... Бул жерде сиз продукту жаратып жатканда бардыгын угуу маанилүү болгондой сезилет. Когда вы делаете продукт... Ал эми Казакстанда 52% аялдар болгондо, негизи аялдар үчүн IT продуктун көбү эркектер тарабынан жасалганы. Бул жерде кандайдыр бир катаачылык бар болсо керек. На большой процент мужчины, наверное, здесь есть какая-то... Анан дагы бул жерде кыязы кээ бир жүрүм-турум патенттери толук ачыла электиги жөнүндө жашыруун өсүү чекти бардай. Которые... Ошондуктан биз үчүн кыздарды табуу абдан маанилүү. Биз ал жакка катуу басым жасап жатабыз. Бул программа өз жемишин берет деп ишенебиз. Надеемся, что эта программа даст свои плоды.
Эми Яндекс кантса казакстандык эмес, ал эл аралык компания экенин эске алсак, салыштыруу менен алганда сиздин кызматкерлердин канчасы казакстандыктар, канчасы казакстандык эместер? Тех, кто не является Вот казахстанцем. я бы хотел сказать, что Айтайын деген биз оболу казакстандык компаниябыз. есть акционеры. Ооба, бизде акционерлер бар жана алар эл аралык компания. Бирок Яндекс Казакстан ПНЛ тууралуу натыйжалар жана Казакстандын колдонуучулары тууралуу гана ойлогон казакстандык компания. Из Казахстана. Ошондуктан биз өзүбүздү толук кандуу казакстандык компаниядай сезебиз. Так. И здесь Анан дагы биз бул жерде өзүбүздүн локалдуулугубузга толук с ишенебиз. точки зрения Биздин кеңсенин көз карашынан алганда, биздин катышыбыз жарымынан көбү казакстандыктар деп ойлойм. казахстанцы, Биздин жигиттер Яндекс түзүмүнүн алкагында Сенегалга, Латын Америкасына иштөө үчүн кетип жатканын көрүп кубанып жатабыз, казакстандыктар. Сенегал, в Латинскую Америку. Ребята из Казахстана. Кое бергиле, өкүнбөгүлө. С огромным сожалением, это каждый раз сложно, но мы понимаем, что для людей это Чындыгында чоң өкүнүч менен. Ал ар дайым кыйын. Бирок биз адамдар үчүн бул жаңы чакырык экенин түшүнөбүз. Мисалы, Боливияда такси кызматын ишке киргизүүгө аракет кылуу, Түндүк Африкада айдоочуларды тартууну жөнгө салуу дегендей. Ал эми балдар Казакстандан бир топ айырмаланган таптакыр стандарттуу эмес жаңы рыноктарга барып, ошондой татаал милдеттерди аткарышууда. Ошондуктан биз эл аралык компания катары биздин балдар башка юрисдикцияларга барып иштешүүдө. Ал биз эле жол менен башка рыноктардан уникалдуу экспертизасы бар балдарды ишке тартабыз. с уникальной экспертизой. Жакында Яндекс саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте эл чакырган тез жардамдын кайда жүргөнүн көзөмөлдөй турган долбоорду ишке ашырды. Ошондой долбоорлордун баалуулугун эмнеден көрөсүз? Социалдык дегендей долбоорлордун. Ну, практически социальных получается. Да, мы в Яндексе сконцентрированы. Ооба, Яндексте биз кардарларыбызды дайыма угууга, анын көйгөйлөрүн түшүнүүгө багытталганбыз. Ал эми биздин кызмат көрсөтүүлөрүбүздүн олуттуу бөлүгү шаардын көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган. Что Ар бир шаардын жашоочуларынын жашоосун эмне түзөт? Биринчиден бул такси, тамак аш жеткирүү, негизинен жөнөтүү, билбейм. Эгер дүкөндө бир нерсе унутуп калсаңыз, ошону жөнөтүү, кандайдыр бир буйрутманы жөнөтүү, дүкөндөн, дарыканадан бир нерсе сатып алуу, унаага май куюу, анан табигый негизде биздин тармак бир маселени жапканда кызыктуу. мы покрываем один вопрос, она, Кеңейип жатса керек, туурабы? естественно, мы видим другую проблему, что Кеңейип жатат. Анан албетте дагы бир көйгөйдү көрдүк. Анда жөнөкөй адам тез жардам кызматын чакырганда ал унаанын кайда экенин тактоо үчүн кайра телефон чалат. находится эта машина. Силер аны түшүндүңөрбү же саламаттыкты сактоо министрлиги айттыбы? Прежде всего, это мы поняли, это наши клиенты нам об этом рассказали. Биринчиден биз аны түшүндүк. Ал тууралуу кардарларыбыз айтышты. Жана саламаттыкты сактоо министрлиги менен ошондой кызмат түзүп чыгуу жакшы болмок деген баарлашууга өттүк. Шаар азыркы учурда кантип жакшыраак болушу мүмкүн? Тез жардам ыкчам керек болуп жаткан адамга келе жаткан тез жардам унаасы азыр кайда экенин, канча убакыттан кийин келээрин такташ үчүн адам кайра телефон чалып, аны кабыл алган тез жардам станциясында иштеп турган кол борборго келтирилген оорчулукту канчалык төмөндөтүүгө болот? Придет. Бул жерде ошол сервистин тез жардамдын алдын алуучулугу эң негизгиси болушу мүмкүн. Ал адамдардын өмүрүн сактап кала алат. Когда мы увидели эту Албетте биз ал көйгөйдү көрүп, аны биздин кызматтар аркылуу чечүү оңой болоорун түшүнгөндө, анткени биздин кызматтарда баары бар. маршрутизация Маршрутталуусу туура, анын дисплейде көрүнүшү мурунтан эле бар. уже есть. Наша задача Биздин милдет тез жардам унааларынын навигациясы менен интеграцияны ишке ашыруу болчу. Бактыга жараша, Кудайга шүгүр, андай навигация Астанада ишке ашырылган. интеграцию нам нужно было. Биз татаал интеграцияны ишке ашырдык. Биз баардык кесиптештерди, баардык стейкхолдерлерди ал иш чындыгында зарыл экенине, мындай интеграция эч кандай тобокелчиликтерди алып келбестигине, жеке маалыматтардын сыртка чыгып кетпестигине, шаардын башка көйгөйлөрү жок, ал аларды жаратпастыгына ынандырышыбыз керек болчу. Ал эми азыр биздин милдет ушул жерде толук кандуу пилоттук ишти жүргүзүү. Азыр андай көз салып турууда мурунтан эле иштеп жаткан учурларды кеңейтүү, анткени азыр биринчи категория боюнча гана иштейт. Алар эң шашылыш чакыруулар. Вторую, третью категорию. Биз ал жакка экинчи, үчүнчү категорияны кошуп, аны бүт өлкөгө таратып, башка сценарийлерге өтүшүбүз керек. Пожарная машина. Өрт өчүрүүчү машиналарды чакыруу, сценарийлерди табуу, башкача айтканда биздин команда бир жерде турбайт. Анын милдети кардардан максималдуу пикир боло турган биздин күч аракетибиздин колдонулуучу жерин табуу. Будет максимальный отзыв от клиента. Яндекс компаниясынын кеңсеси негизги хабы Алматыда жайгашкан. Эмне үчүн ошол пилоттук долбоорду Астанадан баштадыңыз?
Биз азыр шаардын башка инфраструктурасы менен интеграцияны чакан тизер жасоого аракет кылып жатабыз. Мисалы Белги, Шамдар сыяктуу инфраструктура, мисалы учурда башка региондордо диалог жүрүп жатат. Ошондуктан бул жерде ал кайда деген абдан маанилүү эмес. Маанилүүсү биринчи кезекте баалуулугун далилдөө. Анткени анда чындап эле баардык үчүн баалуулук бар. Ал эми азыр биз аны менен чындыгында маалыматты чогултуу менен алекпиз. Анткени Яндекстин иш алып баруу ыкмасы ошондой. Биринчи кезекте биз көбүрөөк инвестиция жумшашыбыз керектигинде. Тигил же бул демилгени масштабдоону аткаргыбыз келгенде маалыматтарга таянабыз. Анткени кагаз бетинде, жетекчилердин башында, иш үстөлүндө, кеңседе баары кооз көрүнгөнү менен кээде ага эл кызыкпай коет. Ал эми биздин азыркы милдетибиз чындап эле ошол нерсе элге керек экенин, ал элге жардам берерин далилдеп берүү. Жакынкы 2 ай аралыгында биз жасай турган иш ошол.